Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngan kıssalar, mındaş aytkanda hikayalar öte köp. Birok biz mına ошол kıssalardan, hikayalardan sahih hadislerde kelgenderin bayanda bersek. Müşrikler kuraldanıp Madinaga bastırıp kelүү üçün daярданып жаткан кезде бул маалымат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип түшөт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз ара сахабалары менен кеңешип, Салман радиаллаху анхунун сунушу менен Madinaga müşrikler basıp kire albosu üçün alar aң казууга aң казуу үчүн өз ара чечим кабыл алышат. Бул аң казып, чоң чуңкур казып согушуу бул арабтардын адаттагы согушуу методу болгон эмес. Мына ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам четте туруп, бардык сахабалар аң казып жаткан кезде, чуңкур казып жаткан кезде четте турган эмес, карап турган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар менен бирге чуңкур казган. Чуңкур казып жатып бир каттуу жерге келип калган кезде сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы каттуу жерди, кээ бир риваяттарда ошол чоң бир чыккан ташты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бисмилла Аллаху акбар деп ошол жерди жарып салат. Мына ошондо Жабир радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды карасам дейт, ачлыктан улам курсагына таш байлап алыптыр. Эми аңды миңдей сахаба казган. Бул чуңкурду ошол чоң бир арыкты, чоң бир аңды миңдей сахаба казган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул абалын көрүп, менин боорум ооруп кетти дейт Жабир радиаллаху анху. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан рухсат сурап, үйүмө келдим да, аялыма үйдө эмне бар деп айттым. Аялым, кичине арпа бар, анан бир эчкинин баласы бар эле үйдө дейт. Анан арпаны ун кылып бердим. Анан жанагы эчкинин баласын ошо 3-4 адамга ылайык кылып жасагын деп союп даярдап бердим. Мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тамак жасап тургун 3-4 киши менен алып келейин дейт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келет. Бирок Жабир радиаллаху анху үйүнөн чыгып кетип жаткан кезде аялы көп адамды баштап келбең. 3-4 адам алып келсеңиз болот Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анткени тамак ошолорго гана жетиштүү деп айтат. Анан Жабир радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, кичине үйдө тамак даярдадым эле. Жүрүңүз, тамактанып келиңиз" деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтат. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Я ахли хандак, о аң казып жаткандар, чуңкур казып жаткандар, жүргүлө Жабирдикине тамакка" дейт. Жабир радиаллаху анху бул абалды көрүп чочуп кетет. Анткени миңдей адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анху айтат, "Аялың биз барганча тамактын бетин ачпасын" дейт. Жана тандырдан нанды үзбөсүн дейт. Анан миңдей адам Жабир радиаллаху анху үйүнө келет. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кирип отургандан кийин тамакты казандан ачып куюп бере бересиң дейт. Жана тандырдан нанды үзүп бере бересиң. Анан 10 кишиден болуп миңдей адам тамактанып чыгып кетет. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анху аялына айтат,
кошуналарыңа чейин, досторуңа чейин бергин дейт. Бул хадистин риваятында келет. 1000 киши тамактанып, андан кийин кошуналары, досторуна чейин тамактанып, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдөн чыккандан кийин жанагы тамак дагы түгөнөт, тандырдагы нан дагы түгөнөт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген bir берекелүү bir мужизанын сыры. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма кандай гана жакшылык болбосун, сахабалар менен бөлүшкөн, адамдар менен бөлүшкөн. Жакшылыкты дайым адамдар менен бирге ыра көргөн. Ошондуктан башка бир хадистерде тамакта канча кол көп болсо, ошончолук берекеси көп болот дейлет го. Ошондуктан мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы берекелүү бир жашоонун бир үлгүлүү бир мисалы мына ушул хадисте ачык көрүнүп турат. Бул мужиза пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген берекенин бир белгиси Аллах Таала тарабынан. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө, дүйнө жана акыретибизге сооп иштерде, жакшылыктарда берекелер берсин. Аллаху алам. Амин я раббал аламин.